Жайында чаң, кышында ылай баскан топурак жол. Мындан 100 жыл мурда Бишкек шаарынын башкы көчөсү Ташкент дал ушундай болгон. Бул жерде почта, сот, милиция бөлүмү жана эркек балдар окуган гимназия бар болчу. Анткени менен бул жайда баары эле окуй алышкан эмес. Негизинен чиновниктердин, соодагер, байлардын, котормочулар менен молдолордун балдары билим алышкан. 1924 жылы Бишкек Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун борбору болгон. Ошол маалда Совет бийлиги маанилүү көйгөйдү чечүүгө белсенет. Калктын 90%дан ашыгы сабатсыз эле, тез арада жүздөгөн мугалимдер керектелген. Ошентип гимназиянын имаратында педагогикалык техникум ачылып, Москва, Ленинград, Казань сыяктуу ири шаарлардан мугалимдер чакырылат. Ал эми 7 жылдан кийин Кыргызстандагы эң алгачкы жогорку окуу жай мамлекеттик педагогикалык институт ачылат. Өзүңүздү бир саамга Фрунзелик студенттин ордунда элестетип көрсөңүз. Сабакка дептер көтөрүп жөө келесиз. Тайпада жалгыз гана китеп бар. Мугалимдин ар бир сөзүн жазыш керек. Кагазда тартыш, сыя жасоо үчүн көөнү сууга аралаштырууга туура келет. Лекциядан кийин жумушка, көбүнчө курулуш иштерине шашасыз. Кечинде болсо май жыттанган чырактын алдында окууга даярданасыз. Биз азыр Фрунзе менен Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкектин чок ортосунда турабыз. Өткөн кылымдарда бул жер шаардын чети болгон. Аймак көчө жана базарлардан алыс жайгашкандыктан тынч эле дал ушул жер жаңы университет курууга ыңгайлуу деп табылган. Курулуш иштери 1949 жылы башталган. Материал жана техника жетишпей турганы менен куруучуларга студенттер, окутуучулар жана шаар тургундары жардам беришкен. 1951 жылы курулуш аяктап институт расмий түрдө Кыргыз мамлекеттик университети деп аталган. Ошентип жаңы имаратта биринчи жолу салтанаттуу линейка өткөн. Советский период. Советтик мезгилде албетте кадрларсыз заманбап улуттук мамлекеттин калыптанышын элестетүү мүмкүн эмес эле. Кыргыз мамлекеттик университети жаш, өнүгүп келе жаткан республика үчүн зарыл болгон адистерди даярдоодо маанилүү роль ойногон. Ошол мезгилде Кыргыз улуттук университети кыргыз тилин өнүктүрүү жаатында да флагман болгонун унутпоо керек. Дал Советтер Союзу, дал Советтик Кыргызстан азыр биз ээ болуп турган билим берүү тармагындагы суверенитеттин негиздерин түптөгөн. Которую мы сейчас имеем. Эми өзүбүздү 60-ж жылдардагы жаштардын ордунда элестетип көрөлү. Айылдан же шаардан мектепти аяктадыңыз. Балким бир нече жылдан бери заводдо иштеп жүрөсүз. Же аскерден жаңы келдиңиз. Университетке тапшыруу сизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Биринчиден турак жай маселеси чечилет. Анткени аймактан келгендерге дароо жатаканадан орун берилген. Мындан сырткары жакшы окуган студент стипендия алган. Суроо талап жогору болгон кесипти алып чыгып ишке орношосуз. Ал эми айлык акы эч кечикпей төлөнөт. Айлык маяна көп болбосо дагы бала бакча, мектеп жана поликлиника кызматтары акысыз. Ал эми эң башкысы мугалим, дарыгер, инженерлер тез убакытта акысыз батирлүү болушкан. Жогорку билим партияга кирүүгө жол ачкан. Союздук республикалардын мыкты адистери борбордо даярдалган. Андыктан Кыргызстандын жетекчилеринин дээрлик бардыгы Россиянын алдыңкы жогорку окуу жайларында билим алганы таң калыштуу эмес. Мисалы Исхак Разаков Москвадагы мамлекеттик пландоо институтун, Турдакун Усубалиев Москва мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. Ошондой эле Насирдин Исанов, Аскар Акаев, Роза Отунбаева жана Камчыбек Ташиев сыяктуу көрүнүктүү саясатчылар да Россиядан жогорку билим алышкан. Тот факт, что Көптөгөн саясатчыларыбыздын Россиядан билим алганы эки эл менен мамлекеттердин ортосундагы тарыхый, маданий жана илимий өз ара байланышын айгинелейт. Маселе башкада. Биз бул тажрыйбаны мындан арада улантууга даярбызбы жана каалайбызбы? Бул багытта кандай көйгөй бар? Андан чыга алабызбы? Жалпы эле жаш муун үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Менин оюмча, учурда жогорку окуу жайларда билим алып жаткан жаштардын тандоо мүмкүнчүлүгү кең. Ошондой эле Россиянын билим берүүсү мурдагыдай эле артыкча
кыйынчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Я так считаю. Азыр деле Союз маалындагыдай миңдеген кыргызстандык Россияда билим алууну тандашат. Алар РФдеги жогорку окуу жайларда россиялыктар менен тең укукта тапшыра алышат. Бул үчүн бирдиктүү мамлекеттик экзамендер же ички сынактар аркылуу өтүшөт. Айрымдары олимпиадаларга катышат. Мындан тышкары Россия өкмөтү кыргызстандыктарга 700 орун жыл сайын бөлүп, каалаган университетте акысыз окутат. Образование – это та база. Билим берүү бул коомдун өнүгүүсүнүн негизги фактору. Эгер кесипкөй кадрлар болбосо, экономика өнүкпөйт. Демек, коом да өнүкпөйт. Ошондуктан биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы билим берүү долбоорлорун мүмкүн болушунча натыйжалуу өнүктүрүүнү көздөп жатабыз. Мисалга, бир нече жыл мурда Россиянын жана Кыргызстандын университеттери тарабынан 3 консорциум түзүлгөн. Медицина, айыл чарба жана техника жаатындагы адистиктер бекеринен тандалган эмес. Анткени булар учурда Кыргызстанда эң көп талап кылынган жана экономиканын туруктуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон тармактар. Технические специальности, потому что это те направления, которые сейчас максимально востребованы и нужны Кыргызской республике с тем, чтобы, в общем-то, экономическое развитие было на высоком уровне. Именно экономика является таким важным драйвером. Ар бир мамлекеттин өнүгүүсүндө экономика негизги кыймылдаткыч болуп саналат. Бирок учурда бул тармакта адистер жетишсиз. Менин оюмча, бизде так илимдер, инженерия, атомдук энергетика, гидроэнергетика жана өлкөнүн өнүгүүсүнүн пайдубалын түзө турган дагы башка багыттар боюнча атайын программалар жетишпейт. Бул жагынан Россия негизги ролду ойной алат. Анткени биз жакшы түшүнгөн орус тилинде окутулган техникалык адистиктер жаңы квалификациялуу кадрларга болгон муктаждыкты тез эле толтура алат. Ал эми башка географиялык багыттагы өлкөлөр Англия, Франция, АКШ жөнүндө айтсак, ал жакта тилди үйрөнүүгө жана ыңгайлашууга кыйла көп убакыт талап кылынат. Ошондуктан орус тили биздин өлкө үчүн өтө зарыл болгон фундаменталдуу техникалык билимдерди тез алуудагы негизги курал бойдон калууда. То есть русский язык до сих пор, и он будет оставаться главным инструментом в данном случае получения важных технических знаний, которые так необходимы нашей стране, и причем быстро. Азыр жаштар эмнени тандайт? Жообу белгилүү. Бүгүн да жаштар нан таап жегидей кесипке ээ болгусу келет. Адистерге суроо талап баягыдай эле. Кыргызстан азыр деле мугалим, дарыгер, инженер жана илимпоздорго муктаж. Өлкөнүн экономикасы тездик менен өсүүдө. Демек, бардык тармакта кесипкөй адистерге суроо талап жогорулай берет. Так совпало с тем, что весь мир меняется. Весь мир меняется. Учурда дүйнө өзгөрүп жатат. Бурулуштар болууда. Бардык мамлекеттер секирик жасап жатат. Биз да ошентпесек таптакыр артта калып кетебиз. Ансыз деле кыйла артта калдык. Ошондуктан кийинки экономикалык деңгээлге секирик жасоо үчүн биз 10 эсе ылдамыраак алдыга жылышыбыз керек. Бежать для того, чтобы вот каким-то совершить какой-то прыжок в следующую экономику.